болот. Эң эле оңой жолу азыркы учурда Chrome'го киребиз, ушундай Google Chrome'го киребиз. Киребиз дагы бул жерден Faberlic мобильное приложение дегенди басабыз. Мынакей мобильное приложение деп турат, ушуну басабыз. Анан бизге бул жактан көрсөтүп атат, ушул 3 багытта скачивать этип алсаңар болот деп атат. Бизге негизи прямое скачивание деген деле удобный, бирок Рустор бар болсо Рустор деле удобный. Если жок болсо, мына муну басасыздар. Басканда мындай QR код чыгып калат. Скачать дейбиз. Негизи ушундай кылып атканда угроза, анан бул файлды поддерживать этпейт деп чыга берет да. Ага көңүл бурбаңыздар. Эч кандай сиздин телефонуңузга угроза болбойт. Болгону Faberlic бул Россиянын компаниясы, ал эми Google бул Американын компаниясы болгондуктан Google Play приложениясынан бардык жактан Россияга экономикалык жактан кысым болгондуктан Россиянын приложенияларын бардыгын жок кылды. Ошондуктан мурдагыдай Play Market'тен скачать эте албай жатабыз да. Азыр ушунусу менен скачать этип көрөлү. Бирок Рустор менен скачать этсеңиздер жакшы болот да, чем мындай скачать эткенден көрө. Так, мен жакта интернет жакшы болбой атабы. Мынакей. Азыр биз Lastec EPK дегенди скачать этип атабыз. Мынакей могул жакта мына скачивание деп келатат, бирок бул жактан ачылбайт экен. Открыть дегенди басабыз. Уже мынакей установить деп чыгып калды. Установить дейбиз Faberlic'ти. Проверка безопасности дейт. Азыр мына загрузка болуп атат. Ошо загрузкалар бүткүчө карап турасыздар. Анан мынакей ушундай болуп бүткөндөн могу жерден открыть дегенди басабыз. К покупкам дейбиз, уже болду. Бул жакты басасыздар. Басканда уже сиздердин телефонуңуздарга Faberlic'тин приложениясы келип калганын көрүп атасыздар. Вот ушундай жол менен скачать этип аласыздар.